Рахмат комитет председателине, мүчөлөрүнө ыраазычылык билдирем. Эми кайран сөз да. Кайран сөз. Мен ушул сентябрь айынан бери айтам да. Мына мен айткан аткарылып атат. Бардыгы. 2 айдан кийин көрөбүз, 2 үй бүтөт дегенмин мен. Мына Нуртазин Алымкулович жүрөт чырылдап. Ушул киши менен гана компетенттүү кадр бир ушул киши менен сүйлөшүп атам да. Башка колго илешер кадр жок. Ай, Баткенде кадровый голод. Башка эмнени айтабыз? Оперативдүүлүк 0. Ай, баягы күйгөн катын кошокчу болуп калдым мен. Булар мени жетекчилери чакырбай да калды. Маалымат сурасаң, маалымат да жок. Бири-бирине шылтайт да. Эми мына көрүнүп атат результаттан. 2 айда 2 үй бүтсө, 420 үй, 420 айда бүтөбү. Эмне дешибиз керек? Мен башка сөз таппай калдым. Бул суроо берип мен, бир суроо бергим келип атат. Президенттин өкүлүнө бул жердегичи. Баткен облусуна менен без эмоций сүйлөйүнчү. Ошо өзүмдү кармап сүйлөйүнчү, өзүмдү мындай. Поездканы ким уюштурду? Эмне үчүн Лейлек районуна поездка болбоду? Түз эле Баткенге өтүп кетти. Биздин айылдарыбыз эң жабыр тарткан Борбордук айылы, Арка, Достук, Жаштык, Максат айылдары. Ал жерге эмнеге барбады? Ким түздү? Биздин Лейлектин эли эмне өгөйбү? Жок. Президент эл атасын күткөндөй күтөт да. Президент келсе экен, президенттин оозунан жакшы сөз уктурабы туугандар? Жакшы бир жылуу сөз уксак экен деп эл күттү. Эмнеге барбады? Бул мен тарых алдында сурайм. Башымын кесип берсеңер да, тилимин кесип берсеңер да сурайм мен. Жооп бериңизчи, сиздин компетенттүүлүгүңүз барбы? Жооп бере аласызбы? Камила Абдыразаковна, бул Баткен кооголондо окуясы болгондон бери президент, урматтуу президент 2 жолку сапар менен, иш сапар менен барып келди. Эми бул программаны президент өзү бекитет. Сунушталган боюнча. Лейлек районуна эмнеге болбоду? Лейлек эмне үчүн кирбеди? Эми ага азыр учурда мен жооп бере албайт экенмин. Мына жооп бере албайт. Ким жооп берет? Эмне үчүн биздин айылдарга барбайт? Мына азыр мага эл 2-нин бири чалып атат мага райондон. Мен эл өкүлүмүн, мага чалып менден сурап атат. Мен эмне деп жооп берем? Мен калп айта албайм. Камила Абдыразаковна, өкмөт мүчөлөрү тыгыз. Биз барып келдик өткөндө, ал жомогуңарды токтоткула. Азыр реальный сөздү сүйлөйлү. Бүт фальсификация, мындай айтканда бир формализм менен эле жашап калдыкпы дейм да. Отчеттор кетип атат да. Ой, мынтип атабыз, тигинтип атабыз. Результаттан көрүнүп атпайбы? Нуртазин Алымкулович. Мына мен бир кадрды айттым эле. Баткен мен былтыркы жылы 6 ай 7 айда бир 2 мектептин документин өткөрө алып, тыйынды бөлүп карап чырылдап 6 ай мен бир областной уксуңарда иш жазата албай койгом, туурабы? Сиз чара колдонуңуз дегенмин ошол. Бир областной уксту жумуштан ала албасаңар, бул эмне деген? Мамлекеттин ичинде мамлекет Баткен. Баткенде двойной стандарт. Бир районго мына мен цифраны айтпайм. Лейлек райондагы цифраны кара, башка райондордо цифраларды карагыла. Силер ойлогула, бул мындай калыстык жок. Двойной стандарт. Баткен мамлекеттин ичинде мамлекет. Жерде кадрды да бир киши чечет, тендерди да бир киши чечет. Биз тарыхтан сабак албай калдык. Тарыхтан көрбөдүкпү? Бир облусту минип алып анан кийин баарын чечкендердин тагдыры эмне болгон? Эртең аман болсок башыбыз, көрөбүз. Мен Кудай буйруса мына палата жыйынга алып чыгабыз. Мен материал даярдап атамын. Баткен облусу боюнча эмне кылсаңар да маалыматты алып чыгып айтамын, бир атайын бир жыйынга койдуртам деп атам. Муну комитетке эмес, фактылар менен алып чыгам, дайынданып атам. Могу айларды күтөйүнчү депчи. Берде чоң саясаттар жатат, чоң мафиялык, коррупциялык иштер жатат. Курулуш компаниялар жөнүндө дагы маалымат бар. Эч кимиңер айта албайсыңар. Бизде маалымат жок дейсиңерби? Бүт маалымат, элдин ичинде маалымат, эл берип атат маалыматты. Ой, туугандар, бул эмне болуп калдык? Бул туурабы? Мунун баары чындык да, мына факты менен көрүп атабыз да. Бири-бирибиз, элдин тагдырын ким ойлойт? Элдин убалы урат. Ким ушундай эмеге мунун баарын аттарын аташ керек. Учур келди, атайбыз, атай турганда эле күн келет.
Элдин тагдыры менен ойноп атасыңар. Цифралар жок. Могу жакта канча киши жүрөт, эмне таптакыр колубуздан келишин мектепке, бала бакчага, анан кийин Кабминден орун басар айтып атат. Ой, пиар кылбагыла, тиги өзүңөрдө реклама кылбагыла, бизде маалымат бар, республикалык штат жайгарып атабыз дейт. Мына Улукбек Зулфукаровдун берген суроосу ошол так маалымат жок да. Кимиси канча киши каякта жүрөт. Бул республикалык штаб деген оперативдүү болгон эмес, башынан баштап. Кыйкырса барып, эптеп мүнтүп баягы шыбап коет, эптеп бүтөп коет. Ошо бакырчактар барып калды, мынтип коелу деп эптемей да, эптеп көз боямачулук менен гана жашап атабыз. Ай, 45 күндө бир шаар кылып айылды салып койгон элдер бар, мамлекеттер бар. Туурабы? 45 күндүн ичинде мен айтпайлы коеюн эми аны. Анда да теригип кетебиз. Ай, 2 айда 2 үй курат деген эмне мамлекет үчүн, ай? Айланайындар, эмне дагы эмне деш керек? Анан бу жерде оозу мурду кыйшайбай анан кийин отчет берип, ай биз билебиз маалыматты деп каяша сүйлөп отурат. Былык саясаттарын жүргүзүп атат. Талибан чакырбайт иш жака. Булардын жүргүзгөн саясаты элдин убалы урат силерди. Таптакыр кадр ноль, кадрды караш керек. Мен немеге чечимге киргизгиле. Кадр саясатында кара. Нольдан баштап барын караш керек, кадр саясатын. Токтотуш керек. Мамлекет башчы жооп береби? Мамлекет башчы чечиш керек барыны. Сват браттар чечпеш керек кадрларды. А жерде элдин тагдыры жатат себеби. Тарыхтан сабак албай койдук. Баткен лейлек мага эле керек эмес, баарыбызга керек. Чегара баарыбызга керек. Мен лейлек күн сайын чалып атат мага. Эмнеге президент бизге келбеди деп атат. Мен ошол жоопту күтөм силерден, жооп бергиле мага. Тийиштүү мындай отписка менен жооп бербегиле мага. Мен элге айта турган болоюн. Рахмат.